Dayan 1886-жылы чыккан китеп экен. Радловдук, да? Радловдук. Мына народная литература современных тюркских племен. Өзү жазганбы, могу эмени? Ооба. Түшүндүрмө берет. Ошо түрк элдер жөнүндө мына Радловдун өзүнүн эмеси жазган. Бул 85-жылдын октябрь айында жазылган, Петербургда жазылган экен башта. Анан ошондон кийин ушу Манас эпосун берген да, мында кыргыз тилинде жазган, ал киши бардык түрк элдердин тилин билген да. Ошо Манастын өзүн жазып, ошо Манас жазып алган, мына биз Радлов жазып алган деп айтабыз го. Ошол Радлов жазып алган Манастын тексти ушул жерде жатат. Мына ушуну толугу менен кайра чыгарып койсок болот эле, бирок муну эстеген билгич жок. Аябай көлөмдүү экен, жөн гана айта беришет. Манасты антабыз ментебиз дешет мына. Бирок бул жерде азыр эгерде карасаңыздар, биз эгер бул жерден карасак, бул жерде биринчи барактан алсак, мына биринчи барактан алсак, Манастын аягына чейин биринчи беттен 561 мына. Ошондо кошуктарга чейин 589 бетке чейин Радлов жазылган Манастын тексти китеп болуп чыккан. Жанагы китеп бул өзү жазылган 1868-69 жылдардын аралыгында жазылган чыгармада. Эми бул жерде жанагы азыр колдонулбай калган терминдер бар. Тарыхый жатат. Ушуну алып жаңыча кылып мындай өз алдынча китеп болуп. ошо бойдон бир чыккан бойдон чыга элек да. Эч жерде чыккан. Бирок сиз айтып атпайсызбы, ошол тиги Радлов деген кимден жазып алганын, Манастын атын айтпаптыр да? Вот бул деген эми ал жазып алган Алмалда тарта ушундай болгон, тиги саякатчы келип элдикки деп жазып кеткен, бирок анын пикиринде ар бир таланттуу кыргыз Манас айтат деп ойлошо керек. Манастын аты жөнү толук жазылбай калган. Бирок кыргыз элинин баатырдык эпосу Манас деп Радлов биринчилерден болду. жазылат. Биринчилерден болду. Буга чейин болгону Чокон Валиханов Манастын текстин жазган, Көкөтөйдүн ашын жазган. А бул Радлов Чокон Валихандан алдыганча көлөмдө анан чоңураак 589 бет, 590 бет өр жазылат да. Ушуну биз кайра басып чыгарсак, Бул мисалы Ысык көлдөн чыккан Манастын Насар айтысы боюнча болушу мүмкүн деп болушат. Же болбосо башка. Бирок чын айтканда мен так даана кайсы Манас чыкканын айтуу кыйын, бирок божомолдор бар. Жанагы айткан варианты жазылбай алды деген бир чоң манасчылардын бирөөнүкү. Балким. Жөнөкөй эле кичинекей манасча моунчанын баарын айтып кетти да эми. Муну эми бул жерде Радловду деп баалаш керек да, ал киши ушунча өрдү угуп, шашпай отуруп жазып, ал өзү улутту башка болсо дагы тилди жакшы билген. Алмамбет бусурман болуп, көкчөдөн чыккан Манаска карай келиши да. Келиши. Жакыптын уулу Манас. Сары ногой ер Манас деп. Кара ногой, сары ногой деп кыргыздар белип коет да. Ошол бул эми ошол маалда ошо кыргыздар Манастын тегин атактуу элден чыгарыш үчүн сары ногой, кара ногой деп атайын айтылганда, бул жерде Манас карапайым эле кыргыздын урусу эмес, бир атактуу тарыхый тектүү кылганга аракет кылган. Бул албетте Манастын сөздөрү кыялы. А бизде көбүнчө Манас эле Манас өзү келип айткан деп түшүнүп берет да. А Манас эпосу Манасчылар айтканда, ал Манастын түшүнүгүн жалат көбү. Эми азыр Манас театры, Манас академиясы деген турат. Эми ошолор колго алса болот да. Миллиондор бөлүнүп атат. Вот эми ал балдар билеби, муну билбейби. Билгенде эле ой жүгүртпөйбү. Манас академиясы көп эле китеп чыгарып атпайбы? Адабиятчыларды изилдеп атышат, акыркы убакытта могуларды экинчи планга түшүп калдыбы билбейм. Адабиятчыларды көп чыгарып атышат да. Ушулар жиберип коюш керек экен тартып. Момун астан. Бул ошо 1886 чыккан. Бул 1868-69 жылдары келди бул иши. Бул Жантай өлгөндөн кийин бир 15 жылдан кийин мына 15 жылдан ашкан. 64-жылы өлдү, 69 деп жүргөн жалганбы? 69 келди бул. 5 жыл болуп 64 өлдү. Жок, Жантайдын өлгөнү 69. Жок, 64.
5 жылдан кийин 4 жылдан кийин келген. Бул бир эмеге эле мындан башка эмеге чыккан эмес го. Ушундан башка чыккан жок. Мындан башка мына Чокшой чечектин өлгөндөгү кызы кошук айткан деп бул дагы бар. Анан бул жерде кыздардын кошкондо бул кимге жөнүндө айтылбайт, бирок бирөөнүн кыздарынын кошогу деп айтат. Анан мына Кулмурса именно Сарбагыш менен бугудан жазып кеткен Кулмурса. Азыр муну түштүктөн жазган болсо болот. Бунда аябагандай ошону жазган.